Саламатсыздарбы? Бул видео кайрылуум жеке ишкерлерге, бизнесмендерге жана инвесторго арналат да. Мына ар бириңиздер азыр Кыргызстандын экономикасына, өсүп өнүгүшүнө аябай чоң салым кошуп атасыздар да. Сиздер жумуш орундарын түзүп атасыздар. Анан көп учурда ушул жеке ишкерлер, бизнесмендер, инвесторлор билим алууга мындай убакыты жетпей калат экен да. Бирок жанагы финансовый потолок деген эмнеден пайда болот? Заманбап технологиялар өзгөрүп, заман алдыга кетет. Бизнес ээлери рутина менен, күнүмдүк жумуш менен алектене берип, ошолорду убагында өзүнүн жашоосуна, жумушуна киргизе албай калат экен да, артта калып калат экен. Ошон үчүн кандайдыр бир финансовый потолокко такалып, андан ары доходун көтөрө албай калат экен да. Мына мисалы үчүн ай сайын 300 миң, 400 миң табат, андан өйдө өсө албай атат да. Эмнеге дегенде билим деңгээли ошол 300 миң, 400 миң сомго чейин жетет, андан ары чыга албай атат да. Мен канча тетигил 2012 жылдан баштап жеке ишкерлик менен алектенип, ошол убакыттан баштап канча деген депутат болом деген чоң бизнесмендер менен, жеке ишкерлер менен, инвесторлор менен иштешип көрдүм да. Баардыгы эле мурунку тажрыйбасына такала берет да. Мурунку билим тажрыйбасы кандайдыр бир мурунку убакытта анын чечимдери, кыймыл аракеттери иштеген да. Бирок бара бара ал чечимдер жана кыймыл аракеттер уже эскирип кеткен болот. Анткени экономика, заманбап баардыгы өзгөрүп атат да. Мына азыр бир гана билимдүү болсоң, бир гана эмгекчил болсоң, ал жетиштис болуп атат. Эмнеге дегенде, элдер жаңы нерсеге умтулуп качып атат. Жанагы сатуу, искусственный интеллект, менеджерлик тейлөө аябай жакшы алдыга өсүп атат да. Бир гана жөн эле тиги заводду ачып койсоң, ал жетиштис болуп атат. Сатуу процесс жакшыраак билишиң керек да. Кантип ошол өзүмдүн кардарымды таап, анын көңүлүн бурдуртуп, жакшы тейлеп, убактылуу эмес, прям көп узак убакытка сата алам. То есть одноразовый кардар эмес, а именно көп кайра ошол кардарга сата алам. Кантип менин кирешем, прибыль да, стабилдүү болот. Там бирде өсүп кетип, бирде жок калып отуруп калбай, стабилдүү прибыль, и при этом ал прибыль дайыма өсүп турса да, 20-30%-качы. Мына ушуну кадимкидей иш жүрүшүп атат деп айтса болот да. Ошон үчүн мен бир чоң бизнес менен жолуккам, ал айтат да, күндө мен тиги 1-2 же 3 жылдан кийин түшүнчүмүн менин деңгээлим бир потолокко жетип калчу дейт да. Анан тапкан акчам ошо менен токточу дейт. Мисалы үчүн 300 миң менен токтоп калды. Мен ойлонуп, ары кылам, бери кылам, эчтеке окшошпойт. Ошондо баардыгын таштап туруп, барып билим алчумун. Ошол билимди жумушума киргизчүмүн. Кадимкидей менин доходум өсчү деп атат да. Ошентип 300 миңден миллионго чыгып, миллиондон 2 миллионго чыгып, азыр көп активтери бар, чоң жана коммерческий имараттары бар, ушинтип өсүптүр да. Мен деле өзүмдүн жашоомон карайм да. Кадимкидей рутина болуп, бир нерсе болуп калганда, кой мен билим албай калдым деп отуруп, анан бир жума билим алып, кайра жаңы дем менен ошол ишиме киришсем, кадимкидей өсүү болот да. Анда эмесе, урматтуу жеке ишкерлер, бизнесмендер жана инвесторлор, мен сиздерди түшүнүп атам. Ар бириңиздердин жакшы кызмат же товарларыңар бар. Эгерде ошол кызмат товарларыңарга мыкты сунуш киргизсеңер, офер деп коет да, уникальное торговое предложение. Анан четко бул услуга жана продуктум кайсы кардарга керек деп туура сунуштасаңыздар, кадимкидей сиздердин доходуңуздар өсөт да. Атайын сиздерге терең билим бериш үчүн, тажрыйба менен алмашыш үчүн, кадимкидей азыркы жасап аткан ишиңизди анализдеш үчүн мен атайын Ысык көлдүн жээгинде 8 күндүк жакшы бир мастер-класс семинар уюштуруп атам. Буюрса 10 августтан баштап 18 августка чейин Ысык көлдүн жээгинде 8 күн тынбай бизнес аласыз да. Ал жерден эң биринчи азыркы жасап аткан ишиңизди анализдейбиз. То есть туура эле жасап атасызбы? Кайсы жагынан сиз мүмкүнчүлүктөрдү кое берип атасыз? Кайсы жерден сиздин сунушуңузду мындай мыкты кылыш керек, күчтүү кылыш керек? Кайсы жакка туура реклама берип, трафикти тартып келип, продажаны көбөйтсө болот? Мына ушунун баарын жанагы 8 күндүк Ысык көлдүн жээгинде офлайн мастер-класста билип аласыздар да. Анан бул мастер-класска мен айтып кеттим, баардык эле адамдарды ала албайбыз. Бир гана жеке ишкер, бизнесмен, инвесторлорду гана алабыз. Экинчиден, мунун саны чектелүү болгону 12 гана адамды ала алам. Жана инстаграмыма сторис киргизип койсом, уже 3 орун сатылып кетти. Азыр 9 эле орун калды да. Ошон үчүн мындай шансты кетирип албай, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, сентябрь жакында окуу башталганда бүт продажа башталат да. Продажа, услуга бүт баардыгы сентябрда жанданат. Ошон үчүн ушул сентябрь сезонго даяр болом десеңиздер, азыр эң керектүү билимдерди алып алып, как раз 10 августтан 18 августка чейин билим алып алып,
жанагы өзүңүздүн компанияңызга, ишиңизге ушу заманбап туура күчтүү билимди алып колдонсоңуздар, кадимкидей сиздин кирешеңиз өсөт да. Мен ар бириңиздерге дагы кепилдик бергим келди. Мен бир гана ушул 8 күн сиздер менен сабак берип тыштап койбой, дагы 3 ай сопровождение кылайын деп атам да. Ошол сиздин бизнесиңизди анализдеп, сизге кайсы инструменттер керек, бизнес моделиңизди кандай туура түзүш керек, ошол алган билимдин баарын дагы 3 ай киргизип, туура алып кеткенге да жардам берейин деп атам. Анан мен кепилдик менен айта алам, ушул алган билимди плюс 3 айдын сопровождениясынын негизинде кирешеңер эң аз дегенде 30% өсөт да. Муну мен кепилдик менен айта алам. Анткени көп учурда сиз орусча айтканда не дозарабатываете да. То есть сизде көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүгүңүз бар, бирок ошону сиздер көрбөй атасыздар, сунушуңузду күчтүү кылбай атасыздар да. Ошондуктан сиздерди кардар таппай атат, башка бирөөнү тандап кетип атат. Ошондуктан урматтуу менин көрүүчүлөрүм, жеке ишкерлер, бизнесмендер жана инвесторлор, ушул шансты кой бербейбеңиз. Анткени мен бир жылда бир жолу гана офлайн сабак берем. Мунусунда ушул 10 августтан 18 августка чейин гана Ысык көлдүн жээгинде офлайн сабак бере алам. Биротоло ошо бири-бириңиздер менен да таанышасыздар, эс аласыздар. Жаңы заманбап керектүү билимди алып алып, ошол бизнесиңизге колдоносуздар. Анан өзүңүздөр билгендей, мен айтып атам, ошол 3 ай сопровождение кылам. Сөзсүз түрдө ошол 3 айдын ичинде эң аз дегенде 30% кирешеңиз өсөт да. Бара-бара ошол мен берген технология менен дальше колдонуп кетсеңиздер, стабилдүү түрдө прибыль келип, ошол прибыль азайбай көбөйүш керек да, если туура киргизсеңизчи. Анда эмесе, эгерде ушул видеону көрүп жатып, сиздин араңызда бизнесмен болсо, жеке ишкер болсо же инвестор болсо, сөзсүз ушу видео менен бөлүшүп коюңуздар. Буюрса Ысык көлдүн жээгинде 8 күн сиздер менен тыгыз иштеп, анан биргеликте азыркы экономикага, жанагы жумуш орундарын түзүүгө кадимкидей салым кылалы. Ошондуктан баардыгыңыздарга ошол экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жазыңыздар дейт элем. Орундар абдан эле чектелүү. Жана эгерде ошол тааныштарыңыз ишкерлик менен алектенсе, сөзсүз түрдө видео менен бөлүшүп коюңуздар. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.